3 жыл катары менен келип кетип, кулакка жагымдуу, жакшынакай сөздөрдү сүйлөдүм. Бүгүн мен миллиондогон кишилердин жүрөгүнө өйгөн көйгөйлөрдү ачык айкын айтайын деп чечтим. Миллиондогон адамдардын жүрөгүнө өйгөн көйгөйлөр. Президент Жапаров Палестинада болуп жаткан окуяларды геноцид катары сыпаттап, согуш аракеттеринен миллиондогон карапайым адамдар жабыркап жатканын айтты. Ал террорчулукка каршы күрөш карапайым элдин кырылышына жол бербестен так механизмдер менен жүргүзүлүшү керектигин баса белгиледи. Кыргызстан эки эл, эки мамлекет принцибин колдой турганын жана Палестинага эл аралык укук негизинде көз карандысыздык берилүүсү керек экенин так кесе айтты. Биз палестиналыктарга каршы геноциддин токтотулушун жана Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык соту тарабынан эл аралык соттук иликтөөнүн башталышын талап кылабыз. Эмне себептен карапайым элдин бейкүнөө балдардын 100 миңдеп кырылышына жол берип жатабыз? Тынычтыкты орнотуунун бирден бир жолу эки эл үчүн эки мамлекет принцибин ишке ашыруубуз керек. Палестина 1967 жылдагы чек аралардын негизинде көз карандысыздыкка ээ болушу керек. Газа, Иран, Ливан жана башка аймактардагы терроризмге, коркунучтарга каршы күрөшүү, алардын масштабына жана мүнөзүнө ылайык келүүгө тийиш, бейкүнөө жарандар, аялдар жана балдар жабыркабашы керек, алар курмандыкка чалынбашы керек. Кыргызстан дүйнөдөгү жаңжалдарга жана кош стандарттарга каршы. Президент Жапаров дүйнөлүк державалардын айрым жаңжалдарына карата маселесинде кош стандарттары бар экенин белгиледи. Экономикалык жаатта Кыргызстандын эки банкына салынган санкциялардагы кескен айыптап аны алып салууну айтты. Себеп дегенде ошол эле санкция салган тараптар Россия менен миллиарддаган келишимдерге барып, алар менен соода жүгүртүп жаткандыгын мисал келтирди. Анын фонунда Кыргызстанга салынган санкциялар негизсиз экенин баса белгиледи. Ал эми биздин эки банкка каршы санкция жарыялаган Британиянын өзү 2024 жылы Россия менен 2,2 миллиард долларга соода жүргүзгөн. Өзгөдөн бир нерсе талап кылаардан мурда өзүң башкаларга үлгү бол деген сөз. Бизге Россия менен кызматташпагыла деген талап коесуңар дагы өзүңөр кеңири кызматташып жатасыңар. Биз дээрлик бардык өлкөлөр менен кызматташып, көп векторлуу саясат жүргүзүп жатабыз. Мисалы, биз ошол эле Англияга жылына 1 миллиардтан ашык долларга алтын сатабыз. Менин өлкө президенти катары биринчи милдетим жарандарымдын жана өлкөмдүн коопсуздугун камсыз кылып, экономикалык абалын жогорулатуу. Биз экономикалык кызматташтыкты, сооданы саясатташтырууга каршыбыз. Ошондуктан эки банкыбызга салган санкцияларды тез арада алып салууну талап кылабыз. Менде бир суроо жаралат. Ушунча нерсени ачыктап сүйлөгөндөн кийин кайсыр бир жанагы санкция салып аткан тараптар бир мындай Кыргызстанга кыйыр мааниде бир коркунучтарды келтирип же кысымга ала албайбы? Жок, мисалы үчүн көчтөн бери биз башка мамлекеттен реакциясын алып атабыз да. Көп мамлекеттин элчилери абдан жакшы ачык айтылган сөз болду деп атышат да. Анткени баары эле мындай ачык айта албайт. Анан негизинен биз туура койдук да маселеничи. Биз эмне үчүн башка мамлекеттер үчүн биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды алдырып коюшубуз керек. Эмне үчүн чоң мамлекеттер бизге басым кылат. Президент ошол жөнүндө айтты да. Биз каалап, жоксо каалабай баягы соода иштерин кыла жокпуз да. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин кызыкчылыгын колдоп, элибиздин жашоосу оңдолсун деп, экономикасы көтөрсүн деп сооданы өнүктүрүп атабыз. Ошон үчүн биз банк системасын өндүрүп атабыз. Чоң мамлекеттер силер андай кыласыңар, мындай кыласыңар, бизге басым жасап. Ошондуктан президент айтты да, экономиканы саясатташтырбагыла деп айтып атат да. Ошон үчүн бул туура коюлган маселе. Ошон үчүн көптөгөн мамлекеттер биздин президент айткан баягы тезистерди туура кабыл алышат да.